Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Дзюдо боюнча Азия чемпиону Эрлан Шеровго Бишкек мэриясы батир белек кылат. Азия оюндарынын алтын медаль ээси дзюдочу Эрлан Шеров Бишкектен 2 бөлмөлүү батир алат. Мэриянын тиешелүү долбоору бүгүн Бишкек шаардык кеңешинде жактырылды. Депутаттар мэриянын Азия оюндарынын чемпионуна муниципалдык турак жайды акысыз берүү жөнүндө сунушун талкуусуз колдошту. Олимпиадалык резервтеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин окуучусу 2023 жылкы Азия оюндарынын чемпиону Эрлан Шеровго батир Туңгуч кичи районунан менчиктештирүү жолу менен ыйгарылат. Шеров 2018 жылы Эл аралык дзюдо федерациясынын версиясы боюнча дүйнөдөгү эң күчтүү дзюдочулардын рейтингинде 1-орунду ээлеген. Мындай көрсөткүч Кыргызстандын тарыхында 1-жолу болду. 2023 жылы Азия оюндарынын алтын медалын, 2024 жылы дүйнөлүк чемпионаттын коло медалын уткан алгачкы кыргызстандык катары өлкө тарыхында калды деп айтылат долбоордун негиздемесинде. Эрлан Шеров Азия оюндарында алтын уткан алгачкы кыргызстандык дзюдочу. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Камчы Бекташиев Жалал-Абад шаарында жолдордун ачылышына катышты. 29 августта Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиев Жалал-Абад шаарындагы жаңыдан асфальт төшөлгөн Розы Азимов жана Султан Ибраимов көчөлөрүнүн ачылышына катышты. Бул жолдор Жалал-Абад шаарынын ички көчөлөрү болуп саналат. Алар кеңейтилип, жаңыдан асфальт төшөлүп, тийиштүү жарыктандыруу жана көрктөндүрүү иштери аткарылган. Учурда Азимов көчөсүнүн асфальттоо иштери аяктап, жөө жүргүнчүлөр үчүн жолдун эки четин куруу иштери улантылууда. Камчы Бекташиев ачылыш аземине катышкан жергиликтүү тургундарга сүйлөп жатып, урматтуу президентибиздин сиздерге жылуу салымын жеткирүү менен эгемендүүлүк жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракеси менен чын диlimden куттуктаймын. Өлкөбүздө тынчтык жана өнүгүү болушуна болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Эл журтубуздун жыргалчылыгы үчүн зарыл болгон инфраструктураларды куруу иштери мындан ары да активдүү улантылат. Калкыбызды турак жай менен камсыз кылууга өзгөчө басым жасалып жатат. Быйыл Жалал-Абад шаарында 1,5 миң үй бүлөгө мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан курулуп жаткан батирлер тапшырылат. Келерки жылы дагы батирлерди тапшырып, жалпы 10 миң үй бүлө үйлүү болот. Ушундай эле батирлер өлкөбүздүн бардык аймактарында курулуп жатат. Ош шаарында 10 миң, Баткен шаарында 5 миң кишиге ипотекалык турак жайлар жакынкы 1 жыл ичинде курулуп бүткөрүү пландалган. Бул курулуштарга акчаны биз коррупцияга каршы күрөшүүдөн таптык деп билдирди Ташиев. Азимов көчөсүндө 3 чакырымга жакын асфальт төшөлүп, туурасы 6 метрден 14 метрге кеңейтилген. Жолдун четиндеги мыйзамсыз курулуштар буздурулуп, иретке келтирилген, каражат мамлекеттик казынадан бөлүнгөн. 100 жылдыкка 100 ишкана министрлер кабинети 31 августка карата ишкана, мектеп, маданият мекемелерин ачат. Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын алкагында үстүбүздөгү жылы республика боюнча 100дөн ашык социалдык объект жана 100дөн ашык өнөр жай ишканалар ачылат. Бул тууралуу министрлер кабинети билдирди. Ал эми эгемендүүлүк күнүнө карата 50дөн ашык социалдык объекти ачылат. Алардын ичине мектептер, бала бакчалар, медициналык мекемелер, турак жайлар, спорт мекемелери, маданият мекемелери кирмекчи. Ошондой эле 31 августка карата 40ка жакын өнөр жай ишканалары ачылат. Анын ичинде кичи КСТер, курулуш материалдарын чыгаруучу заводдор, соода логистикалык борборлор, текстиль фабрикалары жана башка ишканалар. Дүйнө чемпионатына тандоо 10 сентябрда Кыргызстан Өзбекстан менен үйдө беттеш өткөрөт. 10 сентябрда 2026 жылкы дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 3-раунду алкагында Кыргызстандын улуттук курама командасы Өзбекстан менен беттешет. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен билдиришти. Оюн Борбор калаанын жаңыланган башкы аренасы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтүп, саат 20:00 башталат.
Белгиле кетсек, футбол боюнча улуттук курама команда алгачкы жолу дүйнө чемпионатынын 3-чү тандоо баскычынын алкагында өз оюн талаасында оюн өткөрөт. 3-чү баскычта 18 курама 6 командадан турган 3 тайпага бөлүнөт. Бул этаптагы оюндардын жыйынтыгы боюнча ар бир тайпадан эң мыкты 2 команда 2026-жылкы дүйнөлүк биринчиликке жолдомо алышат. 4-чү квалификациялык раундда Азиядан дагы 2 катышуучу аныкталат жана континенттер аралык плей-офф аркылуу дүйнөлүк чемпионатка катышуу үчүн дагы бир орун үчүн күрөш жүрөт. Кыргызстандын курама командасы Иран, Катар, Бириккен Араб Эмирлиги, Түндүк Корея жана Өзбекстандын курама командалары менен биргеликте А тайпасында орун алган. Учурда Максим Лисицындын командасы Стамбул шаарында окуу машыгуу жыйынын өткөрүүдө. Андан соң турнирдин старттык туру алкагында 5-сентябрда Иранга каршы конокто ойнойт. Şariatımızda en көп targıp kılıngan nerse sadaka bergile deydi. Şol ölümdördün içinden jagımsız jaman ölümdön, kabilet ölümdön saktayt degen peygamber hadisi var. Demek dayama sadaka verip жүрген adam jaman ahvalda ölbeyt. Ölümü jakşı ahvalda bolot. 19 000 каражат kaldı mınakey eje. Al koyuңuz bul. Çok falan bir şey de istemez kızım. Küçük falan kolumu alıp bakalım. Sütümden verilmedi. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн, ушул эжебизге жардам берген баардык адамдарга Алла разы болсун. 19 000 каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун М-банкы Курстанбек Б деп чыгат, Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат. Туугандар, ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатай десе же башка нерсени сатайын десе, эжекебизде эч кандай бир каражат жок болгонуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көп түкүрсөкөл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу стеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Allah razı olsun. Yurttan bергендерге. Нени каалайт элеңиз азыр? Çok falan bir şey de istemez kızım. Küçük falan kolumu alıp bakalım. Sütümden verilmedi. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд Эл үмүтү фондуна ишенген, биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге ат алып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот. Көлдө селден жабыркагандарга гуманитардык жардам жеткирилди. Ысык көл жана Тоң райондорунун селден жабыркаган жашоочуларына өкмөттөн гуманитардык жардам жеткирилди. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаал министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматында элге биринчи сорттогу 21 000 тонна ун, 4300 тонна кум шекер, 4390 литр өсүмдүк майы жана 8780 банка эт консервасы берилген. Мындан 10 күн мурун Ысык көл облусунда катуу сел жүргөн. Ысык көл, Тоң жана Жетегүз райондорунда өзгөчө кырдаалдар режими жарыяланган. Нөшөрлөнгөн жамгырдан улам келген сел 380 үйдү, 11 дүкөндү, 5 пансионатты каптаган. Анын кесепеттерин жоюуга жүздөгөн адам тартылган. Акылбек Жапаров Ысык көлдөгү селден жабыркаган үйлөрдү калыбына келтирүү үчүн мамлекет тарабынан компенсация төлөнүп бериле турганын да айткан. Шайлоо Бегатазов Таиландда тай бокс боюнча беттешти утту. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шайлоо Бегатазов BF Muay Thai боксу Muay Thai боюнча беттешти утту. Ал Таиландда атаандашы Чианг Ван Панотометти нокаут менен жеңип чемпиондук курду тагынды. Белгиле кетсек, Шайлоо Бегатазов кесипкөй боксчу. Ал 2006-жылы кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиондугун, андан кийин дагы бир катар эл аралык мелдештерди жеңген. Ал быйыл жазында соттун чечими менен мандатынан айрылган. Шайлоо Бегатазов ошондой эле Райымбек Матраимовдун жакын тарапташы. Орусияда эмгек мигранттар үчүн мунапыс жарыяланышы мүмкүн.
Орусияда эмгек мигранттары үчүн мунапыс жарыяланышы мүмкүн. Орусияда эмгек жана миграция мыйзамдарын бузган мигранттарга мунапыс жарыяланышы мүмкүн. Бул чара документтерин мөөнөтү өтүп кеткен же өлкөдөн депортацияланууга тийиш болгон мигранттардын реестрин ишке киргизүү даярдыгын алкагында талкууланды. Бул тууралуу Коммерсант гезити жазып чыкты. Көзөмөлгө алынган адамдардын реестри 2025-жылы ишке кириши керек. Ал миграциялык көзөмөлдү күчөтүү боюнча кабыл алынган мыйзам долбоорлорунун топтомунун алкагында түзүлөт. Миграция саясаты боюнча өкмөттүк комиссиянын жыйынында Орусиянын ички иштер министринин өкүлү мыйзам бузгандардын баарын бир эле учурда бир базага киргизүүнү бир дагы инфраструктура көтөрө албай турганын билдирди. Орусиянын ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой анча-мынча укук бузган мигранттарга мунапыс жарыялоону акылга сыярлык деп билдирди. Жыйынга катышкан ФСБнын контр чалгын кызматынын башчысы Владислав Меньшиков чалгын кызматы мындай демилгени колдоого даяр экенин билдирип, деп жазды гезит. Жыйында ички иштер министрлиги Орусиядагы мыйзамсыз мигранттардын санын 630 миң деп баалап жатканы айтылды. Мигранттар бул макамда өлкөгө кирүү эрежелерин сактабаганы, эки же андан көп административдик укук бузганы же мыйзамсыз эмгек ишмердүүлүгүнөн улам алышкан. Мүмкүн болгон мунапыс алардын канчасына таасир этиши мүмкүн экендиги айтыла элек. Жунушалиев биз троллейбустарды сатпайбыз, аймактарга беребиз. Троллейбустарды шаардын чет жакасында жүргүнчүлөрдү камтый албайт. Бул тууралуу бүгүн шаардык кеңештин жыйынында мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Ал Бишкек башка шаарлардын дагы өнүгүүсүн колдоорун айтты. Биз троллейбустарды сатпайбыз, аймактарга өрүп жатабыз. Бул мамлекеттин саясаты, өлкө жетекчилигинин саясаты, бул Бишкек мэриясынын саясаты. Баары бирдей өнүгүшүн каалайбыз. Бишкектин аймагы 3 эсеге көбөйдү. Бул жерде депутаттар отурат. Баары азыр автобустар келбей жатат деген көйгөйдү айтууга даяр. Троллейбустарды таштайбыз. Алар ошол жакка жетеби? Жаңы аймактарга жетүү үчүн биз мындан да көп мобилдүү автобустарды жана электр автобустарын сатып алышыбыз керек. Биз бул ишти улантабыз жана бул маселеде сиздерден колдоо сурайбыз, деди шаар башчысы. УКМК Өзбекстандык Крим төбөл Салим Абдувалиевдин тарапташы кармалганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети издөөдө жүргөн Өзбекстандык Крим төбөл Салимбай Байбача деген кайман ат менен таанылган Салим Абдувалиевдин тарапташы Кыргызстандын жараны кармалганын 29 августта кабарлады. Атайын кызмат кармалган адам Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын 68 жаштагы тургун экенин билдирди. Маалыматка караганда ал буга чейин кармалган ЗЭТ аттуу адам менен бирге Ташкент шаарында издөөдөгү Салимбай Байбачага жолуккан. Жүргүзүлгөн тиешелүү тергөө иштеринин жыйынтыгы боюнча кармалган жараны уюшкан кылмыштуу тобунун идеологиясынан баш тартып, Кыргызстандын мыйзамдарына баш ие турганын билдирген деп айтылат маалыматта. УКМК уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү жана ага тиешеси бар адамдардын ишмердигине бөгөт коюу боюнча иштердин алкагында Баткен облусунун Лейлек районунун Разаков шаарында туулган ЗЭТ аттуу адам кармалганын 21 августта кабарлаган. Маалыматта 46 жаштагы жараны ушул кезге чейин толук аты жөнүн бир нече жолу өзгөрткөнү аныкталганы айтылган. Ал быйыл август айында Москва шаарынан Разаков шаарына келип УКМК издөө жарыялаган. Өзбекстандагы уюшкан кылмыштуу топтун лидери Салим Абдувалиев лакап аты Салимбай Байбача менен түшкөн биргелешкен сүрөтүн көрсөтүп, өз чөйрөсүндө мактанган. Кыргызстандын атайын кызматы Крим төбөл Камчыгөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылаган деген шек менен Салим Абдувалиевге издөө жарыялаган. Крим төбөлү аталган Камчыгөлбаев былтыр 4 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Бул окуядан кийин ал мыйзамсыз тапкан делген ондогон мүлк, автоунаалары мамлекетке алынган. Германияда адамдарга кол салуу кыргызстандык бала кармалып кайра кое берилген. Германиянын Золинген шаарында адамдарга кол салынган окуяга байланыштуу кармалган 15 жаштагы бала кыргызстандык экени аныкталды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, өспүрүмдүн кыргызстандык экенин Германиянын башкы прокуратурасы тактаган. Ал 24 августта күбө катар кармалып, 25 августта кайра кое берилген. Учурда эркиндикте. Кыргызстандын элчилигине баланын өзүнөн жана туугандарынан укугун коргоо жөнүндө өтүнмө түшкөн эмес деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 23 августта Золунген шаарында белгисиз адам фестивалдын катышуучуларына бычак менен косалган. Натыйжада 3 адам каза болуп, 8 жаракат алган. Шектүү качып кетүүгө үлгүргөн, бирок кийин полиция кызматкерлерине багынып берген. Теги сириялык немес басмалары 15 жаштагы кыргызстандык өспүрүм пландалган кол салуу тууралуу билсе да, бул тууралуу эч кимге айткан эмес деп шектелип жатканын жазган.